Фараон элди кое бергенде Кудай аларды жакын болсо да Перишти жерине баруучу жол менен алып барган жок. Анткени Кудай эл согушту көргөндө өкүнүп Мисирге кайрылып кетпесин деди. Ошондуктан Кудай элди Кызыл деңизге чөл аркылуу алып барды. Исраил уулдары Мисир жеринен куралданып чыгышты. Муса өзү менен кошо Жусуптун сөөгүн ала чыкты. Анткени Жусуп Исраил уулдарынан Кудай силерге сөзсүз келет. Ошондо менин сөөгүмдү бул жерден өзүңөр менен ала чыккыла деп убада алган. Ошентип Исраил уулдары Сукоттон чыгып, чөлдүн четиндеги Эйтамга келип, кошуун болуп жайланышты. Теңир болсо аларды күнү түнү жол жүрсүн деп, күндүз аларга булуттуу түрмөктүн ичинде жол көрсөтүп, ал эми түн ичинде оттуу түрмөктүн ичинде жарык болуп алардын алдында бара жатты. Күндүз булуттуу түрмөк, түнкүсүн оттуу түрмөк элдин алдынан кеткен жок. 14-бөлүм. Теңир Мусага мындай деди: Исраил уулдарына айт, алар артка кайрылып, Баал-Сыпондун жанына, Мигдол менен деңиздин ортосуна, Пи-Ахиротко барып, кошуун болуп жайланышсын. Анын карама каршысына деңиз жээгине кошуун койгула. Фараон Исраил уулдары жөнүндө алар бул жерде адашып чөлгө камалып калышты деп ойлойт. Мен болсо фараондун жүрөгүн катуулантып коем. Ошондо ал силердин артыңардан кууп жөнөйт. Мен өз даңкымды фараон аркылуу, анын аскери аркылуу көрсөтөм. Ошондо мисирликтер менин теңир экенимди билишет. Исраил уулдары ошондой кылышты. Мисир падышасына Исраил эли качып кетти деген кабар берилди. Ошондо фараондун жана анын кулдарынын ойлору өзгөрүп, бул эмне кылганыбыз, эмне үчүн исраилдыктарды өзүбүзгө иштетпей кое бердик деп өкүнүштү. Ошондо фараон арабасын чегип, эли менен 600 тандалган арабасы менен Мисирдин бардык арабалары менен араба башчылары менен чыкты. Теңир фараондун Мисир падышасынын жүрөгүн катуулантып койгондуктан ал Исраил уулдарынын артынан кууп жөнөдү. Исраил уулдары болсо күчтүү колдун астында бара жатышты.